Оору адамга айтпай келет. Мейли ал улуубу, кичүүбү ага карабайт. Бирок ошентсе да ооруган адам анын айыгыш жолун издөөсү зарыл. Мындан бир нече убакыт мурун биздин редакциябызга бир айым кайрылган эле. Айтымында 3-класстын окуучусу бир ооруга чалдыгып, сүйлөбөй да, баспай да калган. Бирок анын оорусуна себепкер бул мугалимдер деп эн атасы күнөөлөсө, ал эми мугалимдер анын эн атасын күнөөлөдү. Деги эле бул кыз эмне оору менен ооруп калган? Мына ушул туурасында бүгүнкү көрсөтүүдө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Алгачы дал ушул ооруга чалдыккан Зейжан аттуу кыз туурасында даярдалган кыскача сюжетке көңүл бөлөлү, андан соң талкууну улантабыз. Ала Мөдөн районуна караштуу Виноградный айылынын номер 2 Васильевна орто мектебинин окуучусу Зейжан Усманова учурда катуу ооруга чалдыккан кези. Тагыраак айтканда, жакшынакай окуп курбулардын арасында жүгүрүп жүргөн чырактай кыз учурда баспай да, сүйлөбөй да калган. Мунун себебин кыздын атасы Бахадыр төмөнкүчө билдирди. Мектепке жонаттым, мектептен келди, вроде бы нормально, обедтен кийин кусушты башлады. Биз ойладык бир нерсе ийип, нема болду. Кейін кантка танышларым барды, врачларым. Уяга бардым. Уяга барсам, отравление ойлап, уяга барсам, отравление эмес дедилер. Айттылар, жалга бар деди. Жалга бардым. Жалда да айттылар, кор мор дейип, кейін третиге. Третий нумага башына жаткыздым. Правильный нумаларынанчы уже. Кейін менге айттылар ки, башыда травма, мени сорушты башладыларчы өзү. Эмне болду бала? А бала скрыват кылган менденчи. Эмне себептен башынан оор жаракат алды деп таң калган энаталар менен дарыгерлердин суроосуна кыз өзү болгон окуя тууралуу айтып берген. Бала түрттү деди, одноклассники менин түртүп койду деди. И башына кайсы таманыга, мана бу таманыга түшүптү. Шуну көрсөттү. Врачлар карнын карады. Karnını kara balit dedi, жоқ dedi. Ağrat dedi, жоқ dedi. Keyin özü açtı başladı. Sordular vraçlar, özü aytdı ki mınday boldu. Düştü, talkat kıldılar deyip de. Türtüp salıp, nima kıldı dedi. O bala canımda turup küldü dedi. O külgeni de aslında var. Keyin onu babuşka kandaydı? Çon apası kelip Нумана мындай кылып өзүгө алып келгенде балачы комда нума отключился ана. Ал эми кыз жыгылганы тууралуу дароо эн атасына айтпаганынын себеби мектеп мугалимдери кызды коркуткан эмиш. Буну мугалим директорунан баары уякта коркуткан балайчы. Ки айтма, сен бир нарса един дейип, бул балай нума кылып обработать кылып үйгө жөнөткөн. И даже бүт пары балдар ким көрдү, ошолорду да айтты, милиция келет, неме калат да сиз. Onu уже мухалим коркуткан балдарды уякта. Балдарычы. Мухалим уже onu балдарды, буну көргөн балдарды баарыны мухалим коркуткан. Айтылган ой пикирлерден улам мектеп директоруна барып болгон окуя тууралуу маалымат алды. Четверг күнү бул кыз келди. Ичи ооруп, Зейжан мына үй жакын эле да, анан классташ кызын алып эле мен туалетке барып келейинчи, ичим ооруп атат дептир. Анан бул класс жетекчиси жибериптир. Класс жетекчиси жиберип эметсе эле кайра келиптир. Кайра келип, анан эч ким көргөн жок. Мектепте 914 бала бар. 40ка жакын мугалим бар. Анан көрдүңүздөр, мына бүт ачык. Кошуналар, элдер бүт баары көрөт да. Анан эле кызды бул Алена Евгеньевна бүт балдардын баарын сабактан кийин баштагыч классты узатышат. Кыз жакшынакай кетет. Же ыйлаган эмеси, след жок, же жыгылганы жок, же балдар айтып келбейт, Зейжан ушинтип жыгылып кетти, же бирөө түртүп ийди деген эч кеме болбой эле жакшынакай үйүнө кетет. Анан эле жума күнү, она сама позвонила, мама, да? Или ты позвонила? Нет, когда 29? В пятницу. В субботу. В пятницу звонила мама с утра. Вот. Она не айтыптыр, биз деген, во-первых, уктап калдык, а во-вторых, у нее температура, да? Кичине мындай слабость болуп атат. Мектепке жибербейм дептир. Анан суббота күнү болсо баштагыч класс деген окубайт да. Анан эле воскресенье күнү эртең менен мага звонок түштү. Начальник болмайтты, эжеке ушундай
немдер Усманов, Бахтиярлар заявление жазып келишти. Кызы ушундай оор акыбалда больницага түшүп калыптыр деп. Ал эми Зейжандын класс жетекчиси мунун баарына ата-энеси өзүлөрү күнөөлүү деген ой пикирин билдирди. Вот, я говорю, и вообще говорю, это вина родителей. Вот их халатное отношение получается к ребенку. Когда она вот была дома, вот в пятницу осталась, ведь они и за таблетками, в тот раз, как Бахурская, в Ленинская ездили за таблетками, от отравления, у нее живот болит от отравления. Потом у нас была инспектор ИДН, Бурул, она говорит, принесите эти таблетки. Они принесли эти таблетки. Там таблетка угля была, активированный уголь и еще какие-то таблетки. Эти все таблетки, да, Бахор принес, Бурул, они отдали начальнику ИДН. Вот, она это все забрала. Значит, туда они могли поехать за таблетками в Ленинское. Суд, а это, получается, это в пятницу было. А вот сюда, говорю, я им сколько тут раз не задавала вопрос матери. Я говорю, неужели, говорю, вы, вот Галина Васильевна есть, Наталья Сергеевна, но они никогда, эти врачи, даже если, когда дома уже вечером находятся, да, они всегда принимают. Мектеп директорунун айтымына караганда болгон окуядан кийин атайын комиссия түзүлүп бийликте жүргүзүшкөн. Ушундан улам дарыгерлерге кыздын энатасы кеч кайрылгандыгын билдиришкен. Врачтар менен уже изилдеп башташты. Анан инспектор ИДН Канттын больницасына барса, аякта врачтар айтыптыр, кыз деген тяжелый алып келишти. Уже баягы бир минут пальчикти көрсөтсөк, уже эки деп, сиз эки атам болуп атат, эки апам болуп атат деп эле ошентип бред у нее оказывается был. Бирок Бахадыр Усманов мунун баарына мектеп директору жана Зейжандын класс жетекчиси күнөөлүү экенин айтып өттү. Как раз выходной күнлөргө түштүк да бизчи тут третийде. Кийин выходные дни прошли, потом билмедим, эмне болду, эмне жок. Инфекционныйга эмнеге бардым. Кыз өзү айтса, третийдечи башынан түштүм. Томография чеккен жок да, томография. Акача травма бар. Bunu даже тапмагенлер. Жалда бизди кийин таптылар. Баары нарсачы. 1,5 ай жаткандан кийин. Тиякта бардык, вот тиякта комага түштү да. Инфекционныйда. Өзү басып сразу айттырышты, что томография головного мозга кылсынар, шулар кылган жок. И бала кечинде уже комага түштү. Буну баары айда кылган. 1,5 ай комада. Айда Казбековна директору, мектепти директорунан нема кылган? Величкина Евгеньевна өз неме мугалимди да. Жогорудагы сюжетте Зейжандын ата-энеси мугалимдерди күнөөлөп жатат. Мына ушул туурасында дагы маалымат алыш үчүн биз студиябызга номер 2 Васильевна орто мектебинин директору Аида Казбековнаны жана Зейжананын класс жетекчиси Величкина Алена Евгеньевнаны чакырганбыз. Жогоруда айтышты, ушул мектеп директору күнөөлүү деп. Буга чейин дагы бизден КТРКга кайрылышкан экен булар, анан сиздерди ушу келбей койду дешти эле. Эмне себептен барган эмессиздер? Анткени бизге маалымданган эмес, бизге эч ким бизди чакырган эмес. Ошон үчүн биз деген ошо өкүнүчтүү нерсе болду. Биринчи коомдук каналга барып, биз дагы өз оюбузду, ой пикирлерибизди бөлүшүп айтмакпыз. Бирок тилекке каршы бизди чакырган жок. Ошон үчүн мына бүгүн силердин программаңарга кайрылып, биз да өзүбүздүн оюбузду айтып кетели деп келдик. Бүгүнкү биздин көрсөтүүдө эки тараптуу болсун деген ой менен биз ооруп калган кыздын дагы энатасын студиябызга чакырган элек. Алар бүгүнкү биздин студиябызга айылдын 20 кишисин гана кошо ала келишкен. Биз көрсөтүүгө 20 кишинин баарын катыштыра албайбыз. Эң негизги гана кыздын маселесине тиешелүү 4 гана адам катышып бериңиздер деген сурообузга алар чоң бир уруш чыгарып, анан бүгүнкү биздин көрсөтүүгө катышуудан баш тартышты. Бирок биз антсе дагы бүгүнкү биздин студиябызга келген калган коноктор менен көрсөтүүнү уланта бермекчибиз. 29 январда Зейжана сабакка келгенде абалы кандай эле? Она на последнем уроке только сказала, что у нее болит живот. До этого она пошла в туалет, и рядом они живут. Она сбегала домой и сказала: мама, у меня болит живот. Она ей сказала, что иди отпросись у классного руководителя и придешь. В начале урока она даже ничего ей не сказала, а уже где-то в конце урока она сказала, что у меня болит живот. Я говорю, сейчас уроки закончатся. Это было уже минут 5 оставалось до конца урока. И все, она не жаловалась больше абсолютно ни на что, ни на головную боль, ни на тошноту, ничего. У нее болел живот.
Я их всех проводила до дороги, и она пошла домой. Ким жана качан айтты сизге Зейжан ооруп атат деп? И только в субботу вечером позвонил этот дядя, Бахтияр позвонил и сказал, что девочку Зейджан мы повезли в больницу в Кант. Я говорю, а что случилось? Вот она сказала, что ее толкнул одноклассник Бойко Сергей. Я говорю, когда толкнул? Он говорит, в четверг. Я говорю, в четверг ничего этого не было, они ушли все нормально со школы. Вот. И то, как они его... Он сказал, что, говорит, у нее начались галлюцинации. Вот. И вот отец Бахор, отец этой девочки, он позвонил брату и говорит, вот у девчонки галлюцинации. Он говорит, давай быстрее разворачивай машину, езжайте в больницу, везите ее, потому что, говорит, в моей жизни уже, говорит, был такой случай, сосед у него болел, отравление у него было, и эта ситуация ему знакома. Вот именно с галлюцинациями, как с отравлением, они ее повезли в Кант. Почему в Кант? Они объяснили, что там у них знакомые. Ушул окуяны билгенден кийин мына ушул жерде сиздерди күнөөлөп жатпайбы? Эми булардын күнөөлөгөнү биринчи версиясында ата энесинин божомолу боюнча Бойко Наталья Юрьевна чоң энеси келип небереси менен сабап түртүп кетишкен. Анан ошонун үстүнөн арыз жазылган. Ал арызды следствие жүргүзүп туруп, Аламединский РОВДнын следовательдери нет фактов, нет доказательств деп туруп бул ишти деген жаап салышкан. Андан кийин экинчи божомол боюнча ата энелер жазышты да бүт инстанцияларга жазганда, экинчи божомолдо болсо класс жетекчиси Алена Евгеньевна класстан эле кызды түртүп ийишкен. Анан ал деген эс үчүн жоготкондо бул класс жетекчи аны чымчып чаап туруп өзүнө келтирген. Анан эми 6 майда жазган арызы боюнча башкача уже версия кетти. Наталья Юрьевна менен мен директор, анан класс жетекчи класска кирип келип, кыз деген ошо эс үчүн жоготуп жаткан жеринен үчөөбүз тең кызды жулкулдатып өзүнө келтирип, чымчып туруп өзүнө келтирип, анан ошончо 30 баланын көзүнчө силер эчтекени көргөн жоксуңар, ушул мектепте сен окугуң келсе, биз деген сени эч кимге айтпагыла, анткени деген милицияларга баарыңарды деген өткөрүп беребиз деп балдарды коркутабыз үчөөбүз. Мына жалоба менин жанымда. Бул уже 3-чү божомол ата энелердикичи. Эми мен ойлойм, биринчиден биз энебиз, экинчиден биз адамбыз. Ошо 3-чү класстагы кичинекей кыз ошондой эс үчүн жоготуп жаткан жеринен ушундай мыкаачылык менен барып туруп жулкулдатып, анан эмесин чымчып туруп, анан жанагынтип коркутсак, ошо 30 баланын ичинен хотя бы бир бала үйүнө айтып бармакта. Анан ошол кыз больницага жатып калгандан кийин өзүңүз барып көрүп көрдүңүзбү? Ооруп калгандан кийин абалы кандай эле? Биринчи жолу деген биз жибергенде бул класс жетекчиси барып келди. Мен айттым, барып кел, бул дагы өзү аябай жаман болуп, мен барбасам болбойт болуп барып келгенден кийин эле алар келишип мынтип күнөөлөп башташты. Сиз деген атайын класс жетекчиге өкүңөр акча чогултуп алып, барып врачтын колуна взятка бердиңер. Ошондон кийин эле врач деген сотрясение мозга деп эле тяжелая форма пищевого отравления, ботулизм деп өзгөрткөнсүңөр, жолобогула келбегиле, силер ушинтиңер деп бизге ушундай күнөөнү мойнубузга койду. Андан кийин биз ошондон кийин барган жокпуз. Биз только үйүнө бардык. Экинчи жолу барсак кызды больницага алып кетип калышыптыр. Анан биз чоң апасы менен сүйлөштүк, бирок бир келишимге түшүнүккө келе алган жокпуз. Анан эмне себептен сиз жалгыз врачка кирдиңиз? Эмне себептен анын ата энеси менен кирген жоксуз? Я попросила даже у них извинения за то, что я зашла одна. Мы все стояли, ждали, когда выйдет из реанимации и сможет принять нас. Все женщины стояли и мужчины. Мужчины все зашли, все женщины остались. Вот я, получается, вместе с женщинами и осталась. А потом это уже было, они же в совхозе уже говорили, их же родственники говорили, что когда он приехал в девочку в инфекционную больницу, перевели, вот, он приехал и банки стал выбрасывать из холодильника. Вот, поэтому им уже, это их родственники и говорили, соседи и родственники.
Вот. А когда я у них спросила, это им не понравилось. И поэтому им уже, конечно, доверия не было, что они говорят, правду, неправду. Поэтому я думаю, раз я приехала, я зайду и спрошу. Зейжана туралы врачтар сизге эмне айтты? Они сказали, что пока это неизвестно, только дней через 5 будут анализы готовы. Я спросила, почему так долго? Они сказали, он говорит, надо делать томограмму. Я говорю, почему вы не везете тогда девочку на томограмму? А он говорит, если, говорит, врачи 3-й детский сочли ненужным отвезти ее, то сейчас она не транспортабельна в тяжелом состоянии, и мы ее повезти не можем. Бахтияр мырзанын айтымына караганда, кызды чымчып эсине келтирген, урган, анан айтпа деген. Я девочку в глаза не видела, я ее увидела, какая она, когда вышла программа на киргизском телевидении. Вот у него что ни слова, все ложь. Анан ушул жерде Бойканы эмне себептен күнөөлөп жашашат? Балким ал чындап эле тентек балабы жаганда. Да, Сережа очень активный, он гиперактивный. И был такой случай, что девочку из класса, он пробегал мимо, а девочка стояла. Это было при классном руководителе. И он ее зацепил сумкой, и она упала на попку. И подвернула ножку. Вот это да было. И с этого пошло, он сделал с моего внука бандита. Зейжана ооруп калганда 3 ооруканага алып барышкан экен. Ар кимиси өзүнө тиешелүү гана диагноздорун коюшкан. Бирок ошентсе дагы акырында барып бир жыйынтыкка келүү иретинде ботулизм деген жыйынтыкка келишкен. Бирок биз тиешелүү дарыгерлерди бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө чакырганда тилекке каршы келишкен жок. Дагы бир ирет, кайрылуу иретинде биз саламаттыкты сактоо министрлигине бизге тиешелүү дарыгерлерди чакырып бериңиздер деп кайрылганда, алар дагы көрсөтүүгө келип берүүдөн баш тартышты. Мына ошондон улам жок дегенде ботулизм оорусу бул эмне болгон оору, кайдан келет жана ким аркылуу жугат? Мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга дарыгерлерди чакырганбыз. Ал үчүн академик Омарбай Нарбековду жана дарыгер Алимжан Амитовичти чакыралы. Кызды баягы 3 ооруканага алып барышып, эң аягында жыйынтыгы бул ботулизм оорусу деп чыгарышкан экен. Бул эмне болгон оору? Кайдан келген оору? Ботулизм дегенде 1896 жылы немистер аныктаганда, ошо Германияда бир чоң отравление болуп, анан ошондо бир окумушту текшерип жанагы бизде деле жасайт го, тиги быжы кандан жасалган колбаса, ошонун ичинен жанагы ботулизмдин таякчасын тапкан да. Анан кийин жанагы токсиндерин кийин определить эткен, спорлорун определить эткен. Иши кылып бул атам замандан бери келаткан эле оору да. Ботулизм деген өзү кишечный инфекция. Острый кишечный инфекция. Бул өзү 3 формасы бар да. Желудочно-кишечный тракттан башталат деп коет, ичегилерден башталат так. Оны кыздын формасына караганда жанагы кусуп, тиги болуп барганда ошондон башталган болуш керек. Анан кийин тиги мынагы өпкө ушуну талкалай турган түрү бар. Үчүнчүсү жанагы нерв системасын эметет да. Жанагы аягында ботулизм, анан кийин тиги баспай калды, сүйлөбөй калды деген сөз. Бул ботулизм негизинен нерв системасын талкалайт да. Мынагы центральный мээни да талкалайт, анан көбүнчө мынагы жүлүндөрдү талкалайт. Ошон үчүн бунун биринчи эле маселеси жанагы нервти талкалагандан кийин ошол ооруган адам баспай калат да. Анан дагы бир формасы мына көздөн аябай катуу кармайт да. Эми ошо инфекцияга жатып ботулизм дегенден кийин биз инфекционный больницанын диагнозуна ишенишибиз керек да. Сиз дагы ушул туурасында эмне деп кошумчалайсыз? Балким бул күнүмдүк эле колдонуп жаткан тамактарыбыздан жугушу мүмкүнбү? Консервадан болот да бул. Консервированный тамактан болот. Эгерде ошол консерваны жеп алган болсо, бул жерде пастеризация, стерилизация деген болот да. Ошол жакшы баягы өзүнүн немесине деңгээлине жетпестен жасалган болсо, анан ошол тамакты, ошол салатты жеп алган болсо, ошодон
жугат да, ошодон пайда болот бул. Айдыжы, буга чейин дагы бир айтып өткөн маалыматыңызга караганда үйүнүн кыз баягы конок тозу менен салат жеп чыкканбы, эмне жеп чыккан, ушул жөнүндө да бир аз айтып өтсөңүз. Кыздын энеси менен сүйлөшкөндө ошентип айтканда баклажан жеп алган, анткени деген конок тоскондо биз ошо консервацияларды ачканбыз деди. Кыздын мамасы өзү. Андан кийин ошо ток-шоу болуп өткөндө биринчи коомдук каналда ошондо врач дагы айтты да, сиз деле бизге маалымдабадыңар беле, ушинтип эмне жеди эле деп врачтар так сурайт да, эмне кылды эле десе, сиз айтып бербедиңиз беле десе, андан баш тартты апасы. Мен антип айткан эмесмин деп кайра ошентип баш тартты, бирок биз сүйлөшкөндө дагы ошентип айткан да. Я тоже хотела еще сказать, вот на той передаче КТР Зарина на весь Кыргызстан сказала, что вот у меня 2 племянницы тоже ботулизмом переболели, и они в коме лежали, но вот такого последствия нет. Ну, конечно, этим гордиться. Чем гордиться на телевидении? Вот говорить, что у них в семье, получается, не первый случай, когда дети болеют ботулизмом. Значит, тоже надо задать вопрос, а почему и чем они кормят детей, что у них так часто случаются вот эти ситуации. И сказали же, что вот этих племянниц, их сразу повезли в больницу вовремя. Да, врачи сказали, вовремя повезли в больницу, и поэтому вот почистили кровь, в общем, спасли. Вот. А здесь, опять же, у них было не затянули, они сразу не поехали, они сами ее лечили. Дома ее держали, только вот на 3-й день они увезли ее в больницу. Ботулизм деген жана айтпадыңар бирдеме жептир деп. Эгерде жанагы ботулизмдин таякчалары же уусу абдан көп болсо, 6 сааттан 24 саатка чейин белгилери пайда боло баштайт да. Же болбосо ток жанагы палочкалар азыраак болсо, 10 суткага чейин созулуп барып, анан кийин жана клиникасы башталат да. Ошон үчүн жана инкубация период деп коет да, качан тиги таякчалар киргенден баштап оорунун белгилери пайда болот да. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, мына азыр бардыгыбыз магазинге карабай эле үйдө хозяйкалар көп иштечү болду да. Мисалы үчүн этти, балыкты, жанагы грибаларды ошону консервировать эткенде, албетте алар казанга кайнатышат. Бирок 100 градуска чейин гана жеткире алат да алар, үйдөгү консерванттар. Ошо 100 градуста жанагы палочкада токсин да өлбөйт. Ошон үчүн калып калышы мүмкүн да. Ошону абдан абайлаш керек да, консерванттар жөнүндө иштегенде да. Анан жанагы банканы качан ачарда абдан текшериш керек. Жана ичинде газ пайда болуп калып, жанагы эметип тээп кетет да, банканы дөмпөйүп, газ пайда болуп. Анан ошону жерде дагы мындай карап, жыттап сасып калат да тиги газ. Ошону байкаш керек да. Ошон үчүн консервация жасаганда буга өтө жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек да. Сизге суроо атайын, ушул жерде кызды 3 күн үйүнө кармап алды деп атпайбы, ооруп аткандачы? Анан жаңыдан башталып ошо кузуп баштаганда эле дарыгерге кайрылганда, балким кыз мынчалык деңгээлде сүйлөбөй баспай калган деңгээлге жетпейт беле? Кыска убакыттын аралыгында кайрылганда дарыгерлерге, дабагерлерге балким кыз мындай абалга түшпөйт эле. Ушул окуя тууралуу сиз билдиңизби? Балдардан дагы мындай энаталар комитети болгондон кийин окуучулардан сурамжылоо жүргүзөт эмеспи? Сиз да сурап, иликтөө жүргүзүп көрдүңүзбү окуя туурасында? Да, я как председатель родительского комитета разговаривала со всеми председателями классных всех родителей я не могу собрать. Вот, но на собраниях тоже разговаривала и сказала, что это для нас тоже бич получается. Мы никто не злорадствуем этому. Не дай Аллах никому такое. Но я хочу, так как я сама 33 года проработала медработником, я тоже хочу сказать, что вина родителей здесь, не директора нашего, не классного руководителя. Заболел ребенок. Почему сами лечим? Почему? Почему мы не обращаемся? У нас ФАП есть в селе. Никому не отказывают и день, и ночь держать ребенка, а потом теперь искать виновных. Вы меня извините. Вот. Я Бахтияру хочу сказать, вот он увидит. Бахтияр, я тебя еще раз прошу, не собирай всю эту грязь. Не дай Аллах никому. У меня внук погиб в детском саду.
Я никого не обвинила. Не пошла ни на кого, не судилась, ничего. Значит, Аллаху было так угодно. Ушул өзүңүздүн небереңизден сурап көрдүңүзбү? Балким ал чындап эле түртүп алып анан коркуп айтпай аткандыр, мойнуна алгандан. Конечно, я спрашивала. Нет, он не трогал, он не толкал, он не видел, даже когда все это произошло и что, как они говорят. В субботу ее повезли в больницу, как вот сказали. В воскресенье позвонил начальник ПОМа мне и сказал, что Усманова написали на Бойко Сергея и на Наталью Юрьевну заявление, так как они толкнули. И мы сразу же собрались в школе. Это Аид Казбековна, я, соцпедагог Анарбаев Абдрасул Мурзавич, начальник ПОМа Джоушбаев, Усманов Бахтияр и Бахур и Наталья Юрьевна с Сергеем были. Мы решили так, что Сережа сразу сказал, что я не толкал. Я, как классный руководитель, сказала, что я Бойко не видела, никто из детей не видел, что приходила бабушка на территорию школы. И вот мы втроем спрашивали в классе, видели ли вы, что Бойко Сергей толкнул Зейджан? Они сказали, нет, не видели. А может быть, вы видели, что бабушка приходила? Они сказали, нет, не видели. Это вот при всех было. Сизге суроо жатайынчы, буга чейинки бир берген маалыматыңыздарда кандайдыр бир дары бериптир үйдөн эне атасы. Эмне болгон дары экен? Сиздер көрүп көрдүңүздөрбү? Ооба, алып келип беришкен. Анткени начальник Аламүдүн районунун ИДН начальниги келип баягы изилдөө жүргүзүштү да, алып келгенде активированный уголь алып келишти. Анан ич өткөктүн дарысын алып келишти. Биз ушуну кызыбыз деген ичи ооруп атат дегенден Ленинский аптекага барып туруп ошол дарыларды алып келишиптир. Анан ошол дарылар менен лечитетип баштап эле анан суббота күнү кечке жук уже кыздын галлюцинациясы башталып, бред болуп башталыптыр да, эки киши болуп атат, эки эме болуп атат болуп эле. Андан кийин ошо биринчи жолу айтты да Бахур, дүйшөмбү күнү баягы кызды больницага жаткызгандан кийин мага үйүмө келди. Анан айтты, Айда Казбековна, сизге деле эч кандай дооматым жок, класс жетекчиге деле жок, мен мектепке деле эч кандай мындай залака тийгизгим келбейт, мен только эле ушул мына Бойко Наталья Юрьевна менен эле ушул кишини мен түрмөгө отургузам, анткени кызым деген ушинтип ушул эле киши, ушул орус бабушка мени чапты, чымчыды деп айтып атат дешти. Бирок анан кийинки арызында кыз келип үйгө эчтеке деп айтпай койду деп атышат да, коркуп эчтеке деп айткан эмес, ошон үчүн биз билбей калдык деп атышат. Бирок анан ушул жерде мен сиздерге суроо бергим келип атат. Болор иш болуптур. Кыз ооруп калды, баспай калды, сүйлөбөй калды. Анын эне аталары сиздерди күнөөлөп атат. Сиздер аларды күнөөлөп атасыздар, бирок ортодо кызга бир боор ооруй турган нерсе болуп атпайбы? Анан балким ошентип урушуп, эки жак соттошпой эле баарыңыздар, Алена Евгеньевна, сиз бул жак болуп, анан анын эне аталары болуп, балким баарлап бири-бириңиздерге жардам берип туруп кызды айыктырып алсаңыздар болот беле? Эмне үчүн ушул жөнүндө баягы сунуш айтып көрдүңүздөрбү? Келгиле, баары соттук акча чыштайлы деп. Биз айтканбыз, биз деле биринчи мектептен ошондой акция жүргүзөлү деп, анткени мен башыма да келип ушинтип балам ошондо 9-класстын окуучусу болчу, ошондо да мектеп ата-энелер бүт баары жардам беришкен. Бирок булар сразу эле ошондой арыздардан башташты. Бүт инстанцияларга, мына президентке эле жазылган эмес, мына 6-майда президентке жазылды бул арыз. Биз колубуз бошогон жок, жалаң проверкалардан генеральный прокуратура, правительстводан, районный прокуратурадан, акимияттан, министерство образованиядан биз только эле ошо сурактарда жүрдүк да. Кайненеси аябай көп нааразы болчу ушу Зарина келининечи, анткени кыздын мамасына, анткени мындай бир ысык тамак жакшынакай балдарга жасабайт. Бүт эле полуфабрикаттарды алып келет магазинден, жалаң колбаса, консерва, балык, салыктардын баарын алып келип эле балдарын күйөөсүн. Балам келет жумуштан, баласы тракторист болуп иштейт, келип акча берип бар дүкөнгө бар демейинче тамак жасабайт деп эле чоң ошо кыздын чоң апасы аябай нааразы болчу. Мен ал нерсени деле айттым, эми апа, сиз деле билесизби, ушинтип эметпедиңиз беле, эми кимди күнөөлөйлү, эми кыз жөнүндө ойлойлу дагы, ойлонбойлу, кандай эмне жардам керек.
деп сүйлөшсөк такыр бир сөзгө келишимге келе албай койдук да. Только эле арыз. Эгерде ошентип келгиле кызды айыктырып алалы, сиздер да кичине акча чыгарып бергиле, кыз азыр жаңы ооруп, жаңы жыгылган маалында десе, жардам берет белеңиздер бар? Жардам беребиз, бирок ал киши айтат, биз мага деген жардамдын кереги жок. Акчаны биз айттык да, эмне керек, эмне кылалы, акча кылалыбы, акча берелиби? Бирок биз күнөөлүү болбосок, биз деген чоң акча бере албайбыз деп эметсек, ал айтты, орусча айтты да, я ищу справедливости, мне ваших денег не нужно деп айтты. Ботулизмде ушу эң эрте кезге турган симптом бул көздүн симптому да. Көзү тумандап, сетка болуп, же көрбөй, же галлюцинация болуп, ушинтип калат да. Демек жана кыздын жана бир эки атам болуп атат, үч атам болуп атат деп так көрбөй аткан ошондон го. Ошол бул чыныгы ботулизмдин симптому да. Анан ошол убакта көз доктур көрсө, жанагы зрачок деген эме абдан кеңейип туруп алат да. Бул башка алгачкы симптомдордун бирөө да. Анан бул көздөн симптом пайда болсо, бул абдан кыйын формасы деген сөз да. Анда бүгүнкү биздин конокторго дагы коомчулуктан бир-эки суроо келген, жооп алалы. Алгачкы суроону агай сизден баштасам. Сиз кыздын айыгып кетиши үчүн кандай кеңештерди жана жардамыңызды бере аласыз? Балким айыктыра турган дарыгерлерди таап бересиз деген. Менде бир Сарбент Карабата деген бар. Ал дененин баарын тазалайт да. Жанагы кыз биринчи жолу эле ичи ооруп, окшуп немете баштаганда, ата-энелер попытка кылганы туура экен, жанагы карбаленди алып келип, дагы бир дары алып келип, ошондо ашказанды аябай жууш керек болчу да. Тиги жана ичегисинде жууп, клизмада кайра жууп, анан кийин ошондой сарбенттерди ичириш керек болчу да. Ошондо биз акыбалын жеңилдетип калат элек. Азыр ушул мен тараптан нервти дарылап бергенге узагыраак дарылаш керек да. Анан дагы мунун кудуретин, иммунитетин өстүргөнгө бир жардам берсек болот да. Сиз кандай жардам бере аласыз? Жана ушул оору туурасында билгим келип атат. Бул жугуштуу оорубу дейт? Бул ботулизм экени анык болуп атат да. Себеби ошол кыздын апасы тамак жасап бербейт экен да, мындай балдарына жакшылап консервированный тамактарды алып келет экен да. Ошонун бул анык болуп атат да, бул ботулизм экенине мен азыр ишенип атам уже. Ошон үчүн эми бул жерде бул ботулизм бул жугуштуу эмес, бул ошол непосредственно ошол тамактан гана болот да. Мектеп директору катары айтсаңыз, сиз үчүн мектептин мугалимдеринин коопсуздугу биринчи орунда турабы же окуучулардыкыбы? Биринчи окуучулардыкы. Анткени деген ата-эне деген баланы мектептен бала кирип туруп эле босогосун аттаганда биз жооптубуз. Ал баланын ден соолугуна, анан ошо билим алуусуна, бүт баарына биз жооптубуз. Эгерде булар кайрадан сот ишин козгосо, анда сиздер жооп берүүгө даярсыздарбы? Даярбыз. Сиз өзүңүз ушул кызга эмне жардам көргөзө аласыз? Мы говорили, что собрать деньги кто сколько сможет. Вот, но так как они вот так себя вот повели, что мы любое, что вот даже я говорю, то, что поехала в больницу как классный руководитель, они это перевинули, что я дала взятку врачам. Вот, поэтому мы не стали ничего делать, потому что сделаем, они это примут опять не так, не поймут не так, как да, примут, что мы виноваты, то есть мы признаем вину. Поэтому пока вот, говорю, и школа не закончила, мы соберем деньги. Они бы давно уже, если бы все по-нормальному было, мы бы давно уже собрали деньги и помогли. Мы же понимаем, что как сейчас тяжело это, дорого это лечение. Анан сизге алты колуңуздагы кагаз туурасында билгим келип атат. Ар бир дарыгер кандай анализ чыгарып бергендиги туурасында сиздин колуңузда болсо керек, Кантка алып барганда деген 3-чү детский больницага алып кеткиле дептир. Ал анткени деген мына томографияны өткөндө биякта мына анализдер турат. Гематома жок деп чыккан томографиядан. Мына ток-шоудон дагы лечащий врачы ошентип жооп берген. Эч кандай травма болгон эмес, башында гематома болгон эмес. Анткени томографиядан өткөн деп. Анан эмеден чыкканда, мына Юрфа центрдан чыкканда дагы уже баланыкы мурун эле хронический гайморит менен левосторонний средний отиты бар экен. Уже анан диффузное повреждение белого вещества больших полушарий
кори мозга дейт. Уже баягы баланын тиги мозгу поврежден болгондо ошондо мына юрфа центрга. Андан кийин ала жалга барышкан, жалдагылар эмне деп чыгарышкан? Жалдын эмеси bizde признаки энцефалопатии деп жазылган. На захваченных сканах признаки свиноидита и правостороннего гайморита деп жазган. Алардагы. Андан кийинки эң жыйынтыгы бул инфекционный больница. Тяжелое пищевое отравление, ботулизм деп чыгарышкан. Медиктер консилиум кылып өткөргөндөн кийин ошондой официальный диагноз чыгарышкан. Я ему даже говорила, говорю, давай я соберу людей, попрошу я, давайте кто сколько может поможет. Не надо, я не нуждаюсь. А не нуждаешься, что ты ходишь? А почему они сегодня убежали? Почему? Потому что знают, что они не правы. Что он вот так вот в Г, извините за выражение, что он утопленный сам, вот он сам себе яму вырыл, но он в нее упадет. Зачем бежать? Алена Евгеньевнада мен кичине оркучал кызым бар. Мына Айса Кайсбекованын деле менде мына өзү айтып отурат. Башынан кандай эмелер өткөн, баласы оркучал. Мына экөө менин кызымды көзүнүн карегиндей карашат. Бардык мугалимдерге сүйлөшүп, мына ушуну жакшылап караш керек, минтиш керек, антиш керек деп, мына баары кароодо. Эч убакта мындай эн аталар түшүнүктүү болуш керек. Булар дагы бир үйдүн эн атасы. Булардын да семьясы бар. Мен сиздерден суранам, чтоб баары мындай бири-бирин түшүнүп бүтүрүшсө деген ойдомун. Бул жерде деген өткөндө болсо бул мугалимдерди күнөөлөп салыштыр да. Азыркыда болсо ата-энелерге коюлуп атат күнөө. Бул неме болушу мүмкүнбү? Жанакы эгерде бала түртүп жиберген үчүн болсо, ошол улануунун мындай күчөшүнө таасир этиши мүмкүнбү? Заключениени бир куртундулап коеюнчу. Макул. Эмеде кыздын өзүнүн гайморити бар экен. Анан кулагы ооруйт экен, так. Ал көптөн бери ооруп жүргөн ооруларга бирок бир нерсе турат да. Жана энцефалопатия, анан кийин изменение жанагы мээде точкалар изменение болуп атат деген эме туруп атпайбы берде. Юрфаныкы. Мындайда диффузное повреждение белого вещества больших полушарий и мозолистого тела дейт. Бул итерип жибергенден же сотрясениеден боло турган нерселер эмес да. Жанагы биз айтып аткан ботулизмдин токсиндери талкалап атат да. Бул дагы бир жолу түшүнүктүү болуп атат да. Ошо кыз ботулизм менен ооруган, жана болуп аткан нерселердин бардыгы жана токсиндер талкалап атат. Ошон үчүн мен жанагы кыздын ата-энесине айтат элем. Силер күнөөсүз кишилерди издебей, күнөөсүз кишилерди күнөөлүү кылбай, кызды эртерээк лечение кылыш керек деп айтат элем. Ушул жерден суроо бергим келет. Эми ушул кызды эгер жакшылап дарылата турган болсо, мурдак абалына келиши мүмкүнбү? Сүйлөп бутунан турабы? Мен ага гарантия айта албайм, бирок баары бир дарылаш керек да. Кулагында дарылаш керек, гайморитинде дарылаш керек, энцефалопатиясындагы жана мээдеги өзгөрүштөрдү дарылаш керек. Рахмат, мындай кылалы, жалпы ушул көрсөтүүнү чекесинен жыйынтыктап өтсөңүздөр, келиңиздер. Так как сделал это Усманов, что он говорит, что нельзя в школу приходить без милиции. Мне, например, очень обидно. Я сама эту школу заканчивала, и мне обидно, что он не приходит, вот только если только будет милиция рядом. Так делать нельзя. Никто ни его не выгоняет, не убивает, не оскорбляет. Приходи и спрашивай то, что какие у тебя есть вопросы. Это очень жаль. Я же говорю, присоединяюсь к тому, что врагу не пожелаешь того, что получилось у них в семье. Но это вина их родителей. Мен уулума деле врачтар деген диагноз койгондо айткан, балаңыз парализованный бойдон калат. Эми баягы сабыр кылгыла дагы балаңарды больницадан алып кеткиле деп реабилитационный центрге алып кеткенбиз. Бирок биз деген бүт күчүбүздүн баарын ошо баламдын ден соолугуна жумшаганда, ошо коляскага отурган, андан кийин балдак менен басып калган бутун сүйрөсө дагычы үстүңкү органдардын баары өзүнүн жандануусу кирген да, бир нерв ойгонгон, а бут жагындагы нервтер ошо атрофированный болуп калды. Бирок биз деген
баягы Кудайга ишенип, өзүбүздүн күчүбүзгө ишенип, балага дем салып, ишенип, ушу балам жакшы болуп кетет деп ошого ишениш керек. Мен дагы ишенем, что биздин Зейжан ошо жакшы болуп, кийин басып кетишине да мен ишенем. Бул кызды эми дарылаш керек, эми жакшылап дарылап, мен дагы ошо ата катары ошо кыз жакшы болуп кетсе деп тилейм, Алладан тилейм. Кызыгып, үйдүн шартында көп консерванттарды жасагандын кереги жок. Айрыкча еттен, анан балыктан деп да. Анан жанагы кызды болгон маселесин келип алып келсе, биз дагы бир аракет кылып көрсөк, канча колдон келсе жардам берсек деген маселеде. Ар жака жүгүрө берип, президентке, жогорку кеңешке же дагы прокуратурага арыз жаза бергенде бул менен эчтеке бүтпөйт. Анан көрү бир жакшы ишке аттаналы да баарыбыз кызга жардам берели. Эми биздин директор жана Алина Егеновна жардам беребиз деп атат. Эми баарыбыз школдун ата-энелери да жөн турбайбыз, жардам беришебиз. Я хочу, чтобы дали учителям работать, чтобы детям нашим дали знания. У меня мальчик неплохо учится, хорошо. Я что хочу пожелать этой девочке скорейшего выздоровления. Вот, чтобы она не болела, не страдала, и окружающих тоже не беспокоила. Но Бахтияру хочу сказать: Бахтияр, обратись к Аллаху, пускай Он тебе поможет. Оставь все и смотри, и спасай дитя. Кроме вас его никто не спасет. Обратитесь к медикам, они помогут. Не держи ее дома, ты ничего не сделаешь. Кандай болгон күндө дагы биз ден соолукту сактообуз милдеттүү. Себеби ден соолук ар бирибиз үчүн аманат болуп берилген. Ооруп калгандан кийин гана дарыгерге кайрылбастан биз алдын ала дарыгерге кайрылып турсак, мындай өкүнүчтүү окуя болбойт беле. Ушуну менен чирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чир, сиздин багыт.